күйөөмдү сүйөм, мага бүт баарын берет дейт, айлантып келет, акча берет. Бирок бирөө менен жашашып жүрөт дейт. Ал кыздын буюмдары машинада калып кетет дейт. Эмне кылам, күйөөмдү сүйөм, бирок изменасын кечире албай жүрөм дейт. Изменаны кечирем деп кайсы учурда айтат? Изменаны бир жолу болуп кеткен измена, андан кийин болгон жок, бирок мен кечире албай атам деп. А силердин күйөөңөр дагы эле сүйүшүп атса, силер кандай? Ал барып измена кылып келесиздер, кечире албайсыңар, кайра измена кылып келет, кайра кечире албайсыңар. Кандайча болуп калат бул нерсе? Бул жерде силердин чек араңар тебеленип атат. Жолдошум мени сүйөт, бирок башка кыз менен жүрөт деген нерседе силер өзүңөрдүн өздүк бааңарды тебелетип атасыңар. Өзүңөр кыйналып атасыңар. Эгерде силер реакция бербесеңер, анда бир жөн эле. Жүрөт, мага пофиг деп. А бирок силер реакция берип атпайсыңар. Демек, силердин өздүк бааңар түшүп атат. Өзүңөрдү сүйүктүү сезген жоксуңар, жалгыз сезген жоксуңар, өзгөчө сезген жоксуңар, аял сезген жоксуңар. Тебеленип атасыңар, тепселенип атасыңар. Вот ошол маселени чечиш керек. Изменаны эмес, ошол нерсени кантип токтотом? Өзүм менен кантип иштейм? Күйөөмдүкүн кантип токтотом? Ал менин өздүк баамды тебелебеш үчүн эмне кылам? Ошону ойлонушуңар керек.